Балдардын ичине кирип атканда чачат. Бул видео тасмада Кара Суу районунда Кубанычбек Бакиров бир нече мектептерди кыдырып, анда жолук салынган окуучуларга кысым көрсөтүүлөрүн белгилеп, интернетке жарыялаган. Видео тасмада номер 66 Ленин атындагы мектептин аты да аталган. Казбирет бакта эжекелеп аткан. Номер 66 Ленин атындагы орто мектебинин мугалимдер жамааты 7 каналга кайрылып, өз чындыгын айтууну чечишкен. Андагы видеону мугалимдер бул мектепке жабылган жала деп сыпатташат. Жолук салынган окуучуларга кысым көрсөтүлбөгөнүн айтышууда. Булар сабатсыз, булар мындай, булар жолукту. Биз жолукка мурда деле каршы болгон эмеспиз. Каалаган окуучулар жолук менен киргенин киргизип аткан, бирок форма талап кылганбыз бизчи. Ак кофта, кара юбка ошону талап кылганбыз. Кысымга алып, сен мындай кылып атасың, сен жолукту мындай кылып атасың деген мындай болгон эмес. Бирок ак жолук салынгыла дегенбиз. Баары кара параларды салып келип аткандачы. Бизге болгон көз караш уже башкача боло баштады. Биз өзүбүздү уже мугалим катары уже калат кызыктай сезе баштадык. Биздин эмне, биз балдарга билим беребиз, андай эле терс мамилелер жасабайбыз. Негизи максатыбыз ушу балдарга билим бериш керек да. Олордун чото бизге болгон эмеси, булар билимсиздер отурат деп ушундай акырат сөздөрдү айтты. Өзүн укук коргоочумун деп тааныштырган Кубанычбек Бакиров жолук маселесин көтөрүп, бир нече жолу бул мектепке келип, мектеп окуучулардын, мугалимдердин тынчын алган. Окуу имаратына уруксатсыз кирүүгө болбойт экенин түшүндүргөн күзөтчүнү да укпай, тоскоолдук жараткан. Натыйжада күзөтчү менен пикир келишпестик жаралган. Мындан улам мугалимдер Бакировдун үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылууга аргасыз болушкан. Директорго мага суроосу барбы? Мен чыгып туруп ошо суроого жооп берет элем. Аны сураган жок, турле уруп согуп кирип келип атат. Укук коргоо органдарына кайрылганы вынужден болдук. Не деген 3-4 жолу келип, ошондук немелерди бузуп, балдарга, мугалимдерге терс неме келтирип, балдар уже коркуп калды. Кечеки казандан кийин ата-энелер коркту, биз корктук. Бул бизде билбейбиз да кантип кайсы максаты менен келгенин. Ошондуктан биз вынужден болуп коргон органга кайрылууга. Билим берүү мекемесине мынтип аргандай адамдардын уруксатсыз басып киришин айрым ата-энелер туура көрүшпөйт. Анткени окуучулардын психологиясына таасир берип, ойлору терс жактарга бурулушу мүмкүн дешет. Эми бул блогерлердин келиши, булар жоолук маселеси боюнча келишкен. Алхамдулиллах, баарыбыз мусулманбыз, колубуздан келишинче намаз окуйбуз, бирок чектен чыгып кетпейбиз. Мектеп болгондон кийин бул бирдиктүү форма болгону жакшы. Бул блогерлердин келгени чындыгында биздин жүрөгүбүздү оорутtu, зээнибизди кейитти. Себеби биз охранага акча төлөйбүз. Биздин балдарыбыздын коопсуздугу болсун депчи. Себеби ошол окуганда окуучулар баягы түртүшүп охранниктер менен нары бери болгондо балдарга бир терс таасирин тийгизип, үйгө барганда да бизге бүгүн мындай деген блогер келди, бизди окутпайт экен мугалимдер деген ушундай түшүнүктөр пайда болуп калат. Ошондуктан биз мектептин территориясына ата-энелер тарабынан охранниктерди койдурганбыз. Алардын акчасын биз ата-энелер тарабынан төлөп беребиз. Деген менен Кубанычбек Бакиров Ленин мектебинде окуучулардын жолук маселеси кандай каралган деген суроо менен барган. Анда оронгон окуучуларга кысым көрсөтүлүп жатыптыр. Бирок мектеп күзөтчүсү киргизбей, тоскоолдук жаратканын айтууда. Сурамжылоо жүргүзгөндө алар бул мектепке хижаппен киргизбейт деген интернетке чыккан. 23-немеде барганда да көргөнбүз, жолугун чечип киргенин. Кече майда барганда да мен өзүм ишине көрдүм, жолугу көрө чечкенинчи. Биз болгон директордон сурамжылоо жүргүзөбүз дегенбиз да. Неге ошол тыюу салып атасыздар? Эмненин негизинде 2-3 эле сурообуз. Анан суроого жооп берсе кетет болчу. Ошол күнгө чейин бир да мектепке биз сабактарга кирип, сабак билим берүүсүнө эч аралашкан эмеспиз. Болгону жолукка байланыштуу гана суроолорду берип атабыз. Интернетке чыгарып атабыз, анан болду ошол эле. Аталган мектептин директору санитардык эрежени эске албастан мектепке бастырып кирди деген жүйө менен Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына Бакировдун үстүнөн арыз менен кайрылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Ушундай эле жүйөнүн негизинде Кубанычбек Бакировдун үстүнөн 5 мектептен да арыз келип түшкөн. Ал эми жолук маселеси боюнча Кара Суу районунда ошол мектебинде турган күндө ак жолук салынгыла деп түшүнүп киргизилип, жок турда ак жолук салынган мектепке келип атышат. Эми бул эркек багатталган, ошол боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Ал эми тиги 5 мектептин директору да
май жазган, ал боюнча эрип багатталган, ал боюнча тергөө амалдары жүрүп атат. Номер 66 Ленин атындагы мектепте 3000ден ашуун окуучу билим алып, 70 мугалим эмгектенет. Кара Суу районунда жалпысынан 1045 мектеп окуучусу жолук салынат. Мына ушундай эле талап менен өткөн жумада Базар Коргон районундагы мугалимдер да иш таштоого барышкан. Өзүн укук коргоочумун деп тааныштырган Бакировдун үстүнөн азырынча укук коргоо органдары чара көрө элек. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Кара Суу району.